Салам алейкум. Салам. Кандайсың? Жакшы, рахмат. Биз шайлоо аттанып эле. Бизге добушуңузду берип койсоңуз. А бул болсо баасы сизге. Байке, кайдагы 1000 сом башка партиялар 2000, 3000, 5000ден берип жатпайбы? Проблема эмес, мен сизге $100 эле берейин. $100 дейсизби? Конечно, $100 мынакей. $100. Болду, албетте шайлайбыз сиздин партияңызды. Дагы дос тааныштарыңыз болсо, агаларга деле даяр акчалар мына сизге бул баасы. 2000 сом. Болду. Кепилдик бересизби? Албетте кепилдик беребиз. Бирок мунун баары айтып коеюн, жашыруун болуш керек. Албетте эч кимге айтпайбыз, билдирбейбиз. Достор жагынан туугандар болсо айта бериңиз. Биздин партия ушундай акчалар берип, баарына аябайт. Буюрса Кыргызстанды өнүктүрөбүз ушундай. Фектер коюлат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу шайлоочулар. Добушты эч качан сатпагыла. Добушту сатуу бул Кыргызстандын келечегин жана ар бир адамдын, балдардын келечегин саткан менен барабар. Ошондуктан мен ойлойм, бул жолкусунда туура тандоо кыласыздар деп мен сиздерге ишенем. Урматтуу мекендештер, биз бул видео менен Түштүк Кореядагы мекендештер эмнени айткыбыз келди? Келечекте сиздердин балдарыңыздар да ушинтип чет мамлекетте ар кимдин колунда кор болуп, ар кайсы милиция кызматкерлеринен качып, кыйналып иштөөсүн каалабасаңыздар, анда алдыда турган шайлоодо добушуңуздарды сатпаңыздар.